Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен мен Бактыгүл Султанбековна. Алгач ырды көркөм окуп, тилибизди жатыктырып алалы. Ак кардан ичик жамынып, көк муздан шуру тагынып, адашпай келет жыл сайын, калганда аны сагынып. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Бул ырды кандай деп атап алсак болот? Эгерде силер ырдын аталышын тапсаңар, анда бүгүнкү сабагыбыздын темасын тапкан болосуңар. Кана ойлонгула. Качан ак кар, качан көк муз болот? Азаматсыңар, албетте ырдын аталышы кыш. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыш мезгили, кыштын бир күнү. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз. Жыл мезгилдери жана кыш мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Текстти өздөштүрөбүз, тил жатыктырабыз, көркөм окууга машыгабыз, сүрөт боюнча сүйлөшөбүз. Алгач жаңы сөздөрдү менин артыман кайталап алгыла. Суук боло баштайт, кар жаайт, жердин бети ак жамынат, суулар тоңот, айлана тазарат, тайгак болот, чана тебишет, коньки тебишет, лыжа тебишет, кардан киши жасашат, жаңы жылды тособуз. Демек, бул сөздөрдүн баары кыш мезгили менен байланыштуу экен. Кышында күн суук болот. Кар жаайт. Жердин бети ак жамынат. Суук болгондуктан суулар тоңот. Айлана тазарат. Жолдор тайгак болот. Балдар чана тебишет, лыжа тебишет, коньки тебишет. Кардан киши жасашат. Үй бүлөбүз менен жаңы жылды тособуз. Балдар, сүрөттү карап көргүлөчү. Эми суроолорго жооп берелик. Бул кайсы мезгил? Азаматсыңар, бул кыш мезгили. Кышында күн кандай болот? Кышында күн суук болот. Эмне жаайт? Кар жаайт. Жердин бети кандай болот? Жердин бети ак жамынат. Азаматсыңар. Экинчи көнүгүү 85 бет. Сөз айкаштарын окугула. Кышында суук боло баштайт. Кышында кар жаайт. Кышында айлана тазарат. Балдар чана тебишет. Балдар коньки тебишет. Балдар лыжа тебишет. Балдар кар киши жасашат. Азаматсыңар. Текстке көңүл бургула. Кыш мезгили. Жыл 4 мезгилден турат. Алар жаз, жай, күз, кыш. Жылдын ар мезгили өзүнчө кооз. Кыш мезгили күздөн кийин келет. Кыштын биринчи белгиси
күн суук боло баштайт, кар жаайт. Айлана чөйрө тазарып, ак жамынат. Балдар сүйүнүшүп, лыжа, чана, конькилерин алышып, дөбөгө жөнөшөт. Кышында жаңы жылды тособуз. Балдар, дагы бир жолу текстти кунт коюп окуп чыккыла, тапшырмаларды аткарабыз. Даяр болсок, тапшырмаларды аткаралып, суроолорго жооп бергиле. Жыл канча мезгилден турат? Жыл 4 мезгилден турат. Алар жаз, жай, күз, кыш. Кыштын белгилери кайсылар? Кыштын белгилери күн суук боло баштайт, кар жаайт, тайгак болот, айлана чөйрө тазарат. Балдар кандай оюндарды ойношот? Балдар коньки, лыжа, чана тебишет, кардан киши жасашат. Кышында биз кайсы майрамды тособуз? Кышында жаңы жылды тособуз. Азаматсыңар. 4-чү көнүгүү 86 бет. Сүйлөмдөрдү толуктап. Кана балдар, биз жанатан бери кыш мезгили жөнүндө сүйлөштүк, текст окудук. Эми сүйлөмдү толуктап көргүлө. Текшерели. Кыштын биринчи белгилери күн суук боло баштайт, кар жаайт. Кышында балдар дөбөгө барышат. Алар лыжа, коньки, чана тебишет. Кышында биз жаңы жылды тособуз. Азаматсыңар. Балдар, эми сүрөткө көңүл бургула. Суроолорго жооп бергиле. Бул кайсы мезгил? Жердин бети кандай? Булар кимдер? Бала эмне кылып жатат? Ал жакшы иш жасадыбы? Кана биринчи суроого жооп берелик. Туура, бул кыш мезгили. Жердин бети тайгак. Булар чоң эне, бала жана кыз. Бала чоң энеге жардам берип жатат. Ал жакшы иш жасады. Дагы бир жолу текстке көңүл бурабыз. Кыштын бир күнү. Азыр кыш мезгили. Жердин бети тайгак. Чоң эне тайгаланып жыгылды. Бала келип, ага жардам берип, жолдон өткөрдү. Бала жакшы иш жасады. Келгиле балдар, сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Жыл мезгилдери жана кыш мезгили жөнүндө сүйлөштүм. Текстти өздөштүрдүм. Ырды көркөм окууга машыктым. Сүрөт боюнча сүйлөштүм. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып ал жана жатта. 4-чү көнүгүү 88 бет. Сүйлөмдөрдү толуктап жаз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Келерки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.